Emesi ке ошонду программасы. Бажы кызматынын мурдагы төрага орунбасары Раим Матраимовду УКМК бүгүн бошотту. Анын камалышын Америка Кошмо Штаттары талап кылып келген жана аны Магнитскийдин тизмесине да кошкон. АКШ элчиси декабрда Матраимовдун иштерин иликтөөнү пандемиядан, революцияга алып келген октябрдагы шайлоодон жана революциянын өзүнөн да өйдө койгон. Какие новости в Кыргызстане были самыми важными? Кыргызстандагы кайсы жаңылык акыркы 1,5 жылда негизги болду? Шайлообу, коронавируспу же революциябы? Жок, акыркы 1,5 жылда Раим Миллиондун кылмыштуу империясы тууралуу журналисттик иликтөө негизги окуя болду. 18 месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима Миллиона. Матраимовду бажыдагы жогорку кызматтарга президент Атамбаев алып келген. Аны менен байланыштуу 10-жылы күч түзүмдөрүн көзөмөлдөгөн Азимбек Бекназаров менен Атамбаев ортосунда чоң чуу да чыккан. Бул аралыкта Матраимов бажынын ар башка жетекчилер жана ар башка премьерлер алдында иштеген, бирок журналисттик иликтөөлөр аларды эмес, Матраимов менен Сооронбай Жээнбековду бутага алган. Сиздер ошол мезгилдеги болгон коррупцияга негизинен Абдырас компаниясы, Хабибулла Абдыкадыр, анан Матраимовдун атын айтып, ошол кездеги президенттин билгенби, билбегенби жөнүндө эч кандай сөз айтпай атасыздар. Эмне үчүн? Мен азыр элеске мурунку суроомдо ушул бир аз токтолуп өттүм. Мен сизден кайра эле сурайынчы, 2017-жылы президент ким болгон, анан премьер-министр ким болгон? Жооп берсеңиз. Журналисттердин көңүлүн Матраимов жакка Атамбаев бурган. Бажыда канча төлөм чогултулуп, канчасы казынага түшпөй сол чөнтөккө кетип жатканын Атамбаев жакшы билген. Бирок Матраимовду жумуштан өзү президент болуп турган кезде эмес, президенттиктен кетип жатканда, Жээнбековдун инаугурациясына бир күн калганда ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун колу менен алган. В прошлом году из-за схем и коррупции на таможне. Былтыр коррупциянын айынан бажыда чогултула турган акчадан бюджетке 10 миллиард сом түшпөй калган. 10 миллиард сом. Ошондуктан мен былтыр премьер-министр Сапар Исаковдон абдан суранып, бул иштер үчүн жооптуу болгон Раим Миллионду кызматтан алдырдым. Ал 23 ноябрда алынды. Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы. Раима Миллиона он уволил 23 ноября. Бажыдагы коррупцияны азаттык башкалар менен чогуу иликтегенде иш жакшы эле болуп чыккан, бирок 19-жылдын май айында жарыяланган биринчи иликтөөлө Кыргызстандан 7 жылдын ичинде 700 миллион доллар чыгарылган деп айтылат. Ал акчаны Айркин Саймаити банктар аркылуу которгон. Ошол эле Саймаити Матраимовдун фондуна дагы акча жибергендиктен ошол 700 миллионду Матраимов которгон болуп калууда. 700 миллион доллар казынадан урдалган деп иликтөөнүн эч бир жеринде айтылган эмес. Бул сабатсыз адамдардын гана бүтүмү болушу мүмкүн. 700 миллион доллар фин полиция, фин разведка айтып жаткандай, бул Дордой же болбосо Мадина, Кара Суу базарларындагы ишкерлердики деп айтуу дагы туура эмес биздин көз карашыбызда. Биз иликтөөдө ачык эле көрсөттүк, 700 миллион акча бул оштон которулган. Кыргызстанда ким гана оору эмес. Мисалга, мындан бир ай мурда Финполдун Бишкек шаардык бөлүмүнүн жетекчиси Нурлан Казабеков былтыр 8 айдын ичинде сыртка 700 миллион доллар чыгарылганга тиешеси бар деп камалды. Азаттык айткан 700 миллион 7 жылда которулган. Бул 700 миллион болсо 8 айда чыгарылып жатат. Матраимов кимдир бирөөнүн куйругун катуу басып алып, ошондуктан аны кайсы бир өлөктөр жазалап жаткандай. Система, в которой мы живем, Биз жашаган система өтө кызык. Бийликке келген адам сурабаса дагы тартип коргоо органдары ага, анын душмандарынын башын алып келет. Ал сурабаса дагы ушундай кошоматчылык, көшөкөрлүк тартип орногон. Мунун баары өзүнчө система. Хотя ты не против. То есть система оказания услуг, услужливости или подхалимства, то, что называют, это и есть система. Дагы бир кызык нерсе, Атамбаев дагы, америкалык дипломат дагы Матраимовду атынан атабай аны Раим Миллион дейт. Ке ошондо саламатта калыңыздар.